аткарып, ошо сиздер төлөгөн салыктардын негизинде ушундай кичинекей иштерди жасай баштадык да. Эң алгач биз ушул мамлекетте биздеги муниципалдык кызматкерлерге шарттарды түзүп берүү. Мына келгенде тазалык ишканасынын техникалары жетишсиз экен. Ушуларга алып бердик, бир 35-40га жакын 25-30га жакын жаңы спец машиналарды, техникаларды алып бердик. Көчө жуй турган машиналарды алып бердик. Мына кече келгенде ушул жерде бузуп талкалап атканда, гараждарды алып атканда көрдүңөр да техникалар. Ушулар вообще болгон эмес. Бүт частныйларды жалдап, акчага алып саатына иштетип жүргөнбүз. Азыр мына өздөрүнө тиешелүү техникалардын бардыгын алып бердик. Ошонун менен мына соляркасын, бензинин куюп алып иштегенге бир топ мындай шарттар түзүлүп калды. Мындай иштерди биз Кудай буйруса дагы токтотпостон улантып, анан мына бүгүн ушул жер мына буга чейин кандай болгон, азыр кандай акыбалга болуп калды да. Мына сүрөттөрдөн, көрүп атасыңар да. Эми буну дагы мындай шашылыш, мен 1-2 жолу келип тапшырма берип кеттим. Мен Кудай буйруса мына азыр келип көрдүм. Мындай кичине мурункуга салыштырмалуу бир топ жакшы болуп калыптыр. Мына брусчаткалар басылыптыр, гүлдөр эгилиптир, жашылдандырыптыр, балдар ойночу жайлар оңдолуптур. Мына стоянка курулду. Мына стоянканын ордунда канча деген темир гараждар турган да. Билесиздер да? Темир гараждар турган. Ал гараждар эч кимге пайдасы жок. Кече мен бир интернеттен бир эженин сүйлөгөн сөзүн угуп калдым. Аябай туура сүйлөптүр. Үйдө чыккан бүт эски нерселерди апарып ошол жерге таштай берет элек дейт. Пайдасы жок. Унитаз, эски унитаздан бери апарып коет элек дейт. Бүт мусорду жыйып алган экенбиз дейт. Мына туура ачык акыйкат сөздү айтыптыр да. Мына азыр коюп койдук, карагылачы. Мына өздөрүнүн элге рахмат ушул домдогу жашоочуларга. Мына биз муниципалдык жерди бердик. Өздөрү ар бири 35 000 сомдон кетирип ушул гараждарды куруп алышты. Мына өздөрүнө да ыңгайлуу. Келип коюп коет, навестин астында, машинасына мына кышы жайы кар болбойт, көлөкөдө турат дегендей. Анан эң негизгиси максат ушул бир гараж мына 6,5 гектар жерде 6,5 гектар жерде бир 6,5 менче бир 3,5 миңге жакын гараж ижескерби 3,5 миңге жакын гараждар болгон да. Алардын Урматтуу шаардык мэриясынын бир жылга Instagram расмий баракчасынын каттаруучулары азыр бул жерде мэр сүйлөп бүткүчө түшүндүрүп коеюн. Бул жерде азыр мындай болуп атат. Бул азыр биз Салиевада өтө жакшы быйыл чоң проект башталган. Ошол проект күзүндө бүтөт. Ага чейин Салиеванын ички көчөлөрүндө оңдоо, ошо жашоочулар менен биргеликте домдордун сыртын оңдоо, алдыларын асфальттоо, мына эски гараждарды алып мына муниципалдык стоянкаларды куруу боюнча алдын көктөндүрүү. Бул жерлер мына биринчи кабаттар бүт тосулуп алган. Биринчи кабаттагылар мына көп кабаттуу үйлөрдүн айланасын каалагандай тосуп келген эле. Анан шаардык мэрия тарабынан ошол мыйзамсыз курулуштарга каршы күрөшүү бөлүмүндө снос иштери жүргөн. Азыр мына өзүңүздөр көрүп тургандай, ушул 1, 2, 3, 4 тонн октосу ушундай сонун бир жайга айланды. Бүгүн шаарыбыздын мэри Талабек Сарыбаш Насырбекович келип, үлгү катары көрсөтүп, шаардагы ушундай иштер башка көп кабаттуу үйлөрдө, башка кичи райондор уланаарын билдирип жатат. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, жаңыдан детский площадкалар, ирригациялык лотокторго чейин алмаштырылган. Эски гараждардын ордуна моундай стоянкалар, үстү чабык стоянкалар курулган. Муниципалдык стоянка болот. Домдордун сырты дагы моундай краскаланган. Балдарга дагы кеңири кенен. Бул жерлер бүт асфальтталган. Мурда бүт тосулган жерлер ушундай кең болуп калды. Ошондуктан айтканыбыздын себеби шаардык мэрия тарабынан сунуш иштери жүрүп аткан болсо, анча-мынча YouTube каналдарда наразы пикирлер айтылып айтат эми, бирок биз айтып коелу, ошол сунуш иштери жөндөн жөн болбойт. Бир-эки адамдын кызыкчылыгы эмес, жалпы шаардын кызыкчылыгы үчүн ушундай иштер жасалат.
Dağ üylerini köp kuvvetliyle direkte getirip şu böyle çöm köçeni yaşlıkta erettep sizlerge kuda söktür gelip meymanlar gelip baldarlar alışlarına baldarlar gelip uşular gelgende kişiler kalıp suyu suyundan şu jaktarda bir eretke keltirip birelde жақсы ниет менен баштады. Жақсы ниет менен мындай бирөөлүгү. Ана кээде туугандар соцсеттерде массалык маалымат каражаттарынан көрдүмү? Bir iş işlediğinde dışarıdan ayavay muğum olacak da. Böyle açık yer, boş yer olsa biz жасап Бұл жер ХБК Анастасия районы Салиева көчөсү 40Б Г көпкабаттуу үйлөрүнүн айланасы. Ушундай ал эми жалпы ошол негизги Салиева көчөсүнүн негизги жолдору боюнча ал иштер күзгө чейин бүтөт. Ошо жамалган жолдору толугу менен асфальтталып, тосулган тротуарлар бошотуп, жаңыдан тротуарлар курулат. Түнкү жарыктандыруу системасы жакшыртылат. Эскирген аллея жакшыртып, ал жерге фонтан, оргума фонтандар курулуп, балдар үчүн аянтчылар курулуп, көрктөндүрүү, жашындандыруу иштери болот. Буйруса, ошол ХБК Кичи районундагы Салиева көчөсү күзүндө бир күндө оңдоп коюу же бир күндө иретке келтирүү кыйын. Ошондуктан туура түшүнөсүздөр деген ойдобуз. Ушундай кезеги менен иштер башталып атат. Ош шаарынын мэри ошол Талайбек Сарыбашев ошол биринчи келгенде Кулатов Кичи районунан Западныйдан баштаган, андан кийин Анарда уланып, бүгүнкү күндө ошол ХБК Кичи шаарында ушундай иштер жүрүп атат. Кийинки жылдары буйруса башка кичи райондордо ушундай иштер уланат. Буйруса алгылыкта иштер жасалыш алдыда, жакшылыктар алдыда деген үмүттөбүз. Ошо дагы байланышабыз. Азыр толугураак маалыматты бир аздан кийин атайын маалыматтарды чыгарабыз.